Урматтуу биздин урматтуу президенти Сооронбай Шарипович мына бүгүнкү күнү мына кайсы Новосибирскиде канчадан бери үмүтүбүздү жандырып 6-сынан 11-не чейин убакыт берип жылдык аткан бүгүнкү рейсибиз дагы 6 миллион болду. Ал рейс менен кошо мына момтиктеги ар бир жашап аткан хостелдер дагы бүт бардык финансирование дагы топтоду. Азыр ушунча бүтүп аткан 300 адам талаада эшикте момтип эмне кыларын билбей туш-тушта эмне кыларыбызды да билбей туруп калды. Биз эч кандай жыйынтыктуу кеч күндү эч кандай кадамдарды көрө алган жокпуз. Дагы үмүтүбүз чоң, дагы биз кайрылууларды жасай беребиз. Ушунча адам талаада калды, эч убакта кайра кайтып бара турганга жол жок. Только биздин үмүтүбүз сизде. Азыр биздин маселебизди чечип, өзүбүздүн үй-бүлөбүзгө, мекенибизге барып кайтып кетүү. Болду, биздин чечимибиз ушул. Рахмат сизге. Болду, ушундай. Сиз сүйлөп койбойсузбу? Мен кайрылгым бул жерге бир гана жумушта эмес, бул жерге өздөрүнүн жумуштары менен охоронго келгендер бар. Мен мисалы үчүн көзүмө операция жасалып келгем. Ушул 17 мартта ушул жерге келгем, ошондон бери кете албай жүрөм. Барганда по месту жительства көзүмдү көргөзүп, давленияны текшерип жатышым керек эле, ага такыр шарт болбой атат. Мындан ары кандай болот, болбойт билбейбиз. Ошондуктан суранабыз, ушул жерде маселебизди, ушул проблемабызды чечип берүүгө өзүңөр салымыңарды кошуп бериңиздер. Бул жерде баардыгыбыздын билеттерибиз колубузда турат, акча төлөнгөн. Только рейс отменен. Эмне үчүн, ким отменять этти, таптакыр бизде кабар жок. Генеральный консульстводан адамдар келди, биз кече күнү уккан информацияны бүгүн келип бизге озвучивать этип атышат. Анын баардыгын биз укканбыз, эчтеке жаңылык бизге айтышкан жок. Как Кыргызстандын жарандары катары ушул биздин налогубуздан, биздин жиберген акчабыздан ошолордун баардыгы зарплата алып иштеп атышат. Өздөрүнүн милдеттерин так, туура жана убагында аткарганга чакырабыз. Иштеп атабыз, укканбыз, эчтеке жаңылык бизге айтышкан жок. Как Кыргызстандын жарандары катары ушул биздин налогубуздан, биздин жиберген акчабыздан ошолордун баардыгы зарплата алып иштеп атышат. Өздөрүнүн милдеттерин так, туура жана убагында аткарганга чакырабыз. Иштеп атабыз деп, бирок эч кандай результат жок. Ошону суранабыз, ушул маселени чечкиле. Бул жерде ооруп атышат, четинен каза болгон жаш балдар бар. Ата-энеси каза болуп, ошолорго топурак салып албагандар бар. Боюнда бар келиндер бар, оорукчандар бар. Оорубагандар болсо да бул жерде жатып уже ден соолук подводить этип, потому что полноценное питание албай атабыз. Уже ооруй баштадык четинен. Бул жерде жатып эле. И нервтен дагы ооруй баштадык. Болду. Азыр биздин каражатта түгөн жок. Талаада калдык да, талаада. Эме бүт финансирование токтоду дейт. Эми кайда барабыз биз? Көчөгө чыгабызбы? Көчөгө чыксак бизди камап кетет. Каяка барабыз? Токтоду. Эмнеге? Себебин айтайын. Себеби 11-ине пландаштырылган чартерный рейс. Ал болбой калды. Ошол себептен бүгүн финансирование токтоду. Ошого карап, ошолдон уламда чечим кабыл алышыбыз керек. Баарыбыз ынтымакташып. Кандай түшүнбөй атат, чечип бербейт. Булар бизге мындай деп келип атышат. Силер базбырасыздар, эме токтолуңдар, базбырасыздар. Силер буга турган сөзүңөр ушул болду. Азыр деген авиакомпанияларга кайрылат келсиңер, билеттериңерди кайра акчасын алат келсиңер, кайдан келсе ошол жака барып тарайт келсиңер да жаз кылат. Ушул маселени айтыш үчүн силер ушундай чогулуп күтүп отурасыңар. Болду, башка маселе жок. Маселе ушул жерде мына айтылып атат. Сиз берилип коюңуз. Сиз кетпей келесиз. Мен кетпейм.